309 жыл алар уктады, бирок ошончо жыл уктап жатып ойгонгондо bir күн же жарым күн эле уктагандай болду да. Бир канча жаныбарларды уламалар айтышат, жаннатка кирет деп. Ошол кире турган жаныбарлардын бирөөсү Асхабул Кафтын ити деп айтышат. Же байлыкка чуркап барат өлөт, же чогултуп бүтүп туруп өлөт да. Калып кетет баары. Эч нерсе ойлоп чыккан эмеспиз. Ойлоп чыкмак ары турсун, колуңдагы телефондун программасын жакшы түшүнбөгөн адамдарбыз да. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. Allah Taala Kaf eylerinin okuyasını aytıp mınday деп атат. Көрөсүң күндүн качан чыкканда алардын үңкүрүнөн айла өткөнүн оң жагына, ал эми качан батып баратканда таштайт аларды сол жагына. Алар үңкүрдүн ортосундагы кеңдикте. Бул Аллах Тааланын улуу белгилери. Кимди Аллах hidaятка салса, ал туура жолго түшкөн. Кимди адаштырса, таппайсың ага эч бир жардамчыны тууру жолго сала турган. Каф сүрөсүндө Аллах Таала Асхабул Кафтын окуясын айтып жаткан, үңкүрдөгү адамдардын окуясыны. Алар үңкүргө барып, ошол жерге кирип уктап калышты. Аллах Таала аларды 309 жыл уктаса дагы Аллах Таала сактап койду. Ошол сүрөттөп Аллах Таала баяндап жатат. Качан сен кокус барып ошол абалды көрүп калсаң дейт. Бизге сүрөттөп берип атат да. Күн тийген убакытта алардын оң жагыдагы үңкүрдүн дубалына тиет эле. Үңкүрдүн ошол бооруна тиет эле. Күн батып баратканда күн сол жактагына тиет эле. Алар үңкүрдүн ортосундагы кенендикте эле. Аллах Таала аларды үңкүрдүн ичинде сактаганда күн тийгизген жок да. Күн тие турган болсо, адамдын денесине зыян болот. Адамдын денеси эки нерседен зыян табат. Биринчиси жердин жегенинен, топурактан. Экинчиси күндүн тийгендигинен. Аллах Таала буларга күндү тийгизген жок, өз кудурети менен. Ооба кээ бир муфассирлер Куран түшүндүргөн алымдар айтат, ал үңкүр мындай эле тигиндей эле деп. Жок. Көпчүлүк алымдардын көз карашында Аллах өз кудурети менен күн аларга түз тийбей турган кылды да. Алардын турган үңкүрдүн оң жагына, сол жагындагы боорлоруна күн тийип, ичине жарыктык түшөт эле, бирок түз күн келип тийбейт эле. Алар ошол эки күн тийгендин ортосундагы кенендикте жатышкан эле, катар болуп бардыгы. Залика мин аятилlah, ушул Аллахтын улуу белгилеринен. Караңыз, 309 жыл болду. Бирок 309 жылдын ичинде алардын кийимдери бузулган жок да. Чириген жок, өзгөргөн жок да. 309 жыл алар уктады, бирок ошончо жыл уктап жатып ойгонгондо bir күн же жарым күн эле уктагандай болду да. Аларды Аллах Таала ушундай сактап койду, 309 жыл өтсө бир адам ошол жерге барбады да, ошол үңкүргөчү. Же болбосо башка бир жырткыч жаныбарлар да барбады. Эми 309 жылда 309 кыш, 309 жай бар да. Жайдын ысыгыда дагы эч нерсе болгон жок, кыштын суугунда да эч нерсе болгон жок. Болбосо үңкүрдө кышта суукта тоңушуң керек. Жаздагы макул бир аз салкын болот, эми тоодун ичи деши мүмкүн. Бирок кышында тоңуп каласың да. Аллах Таала кыштын суугунан дагы, жаздын ысыгынан дагы, күндүн тийүүсүнөн дагы, адамдардын келип көрүүсүнөн дагы сактады, жырткычтардын келип алышынан дагы сактады. Бир дагы адам билген жок, алар өздөрү ойгонуп ошол жерден чыкканга чейин ал жакта алардын бар экенин.
Ушул Аллах Тааланын улуу белгилери. Аллах Таала бул ааламды жаратып бир тартипке коюп койгон. Ошол тартип менен жашоо өтүп атат. Күн чыгат, түн болот, жаз болот, кыш болот. Курсак ачат, тамак жесең тоюп калат. Алла ушул тартипти койгон. Бул адат деп коет. Аллах Таала бир адатка, тартипке коюп койгон. Кааласа ушул тартипке Аллах Таала тескери кылып коет да. Не кылды? 300 жыл өттү. Не болду? Уйкусу эми уктагандай эле болду. Кийим эч нерсе болгон жок. Мурут өсүп кеткен жок, тырмак өсүп кеткен жок, чач өсүп кеткен жок. Эгерде 300 жыл элестетип көр, 300 жыл сенин тырмагың өссө албасаң, чачың өссө албасаң, мурутуң өссө албасаң, ойгонгондо бири-бириңди карап коркмоксуң да. Эмне болгон сен абалың депчи. Аллах не кылды? Сырткы жашоодо жыл өткөрүп атат. Жыл эмес, доорлор өтүп кетти. Чоң аталары кетти, анын балдары кетти, анын балдары 3-4 поколение өтүп кетти жашоодон. Бирок алар эмне кылып атат? Ойгонгондон кийин канча уктадык, канча турдук десе, бир күн же жарым күн уктадык деп ойлоп калды да. Ушундай Аллах Таала кудуреттүү зат. Аллах пайгамбарларга, диндарларга, динде бекем болгон инсандарга жардам бергенде адатыга каршы кылат эле. Ибрахим алейхиссаламды отко ыргытып, Намрут күйгүзөм деди. Аллах Таала оттун ичини салкын кылып берди да. Фираун Муса алейхиссаламды деңизге кууп келип, ошол жерде кармаймын деди эле. Аллах Таала деңизди 12ге бөлүп ачып жол кылып берди, өтүп кетти да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды не кылды? Үңкүрдө сактады. Муса алейхиссалату вассаламды не кылды? Нил дарыясына ыргытып жиберди. Фираундун колуна апарып берип койду. Колунан эч нерсе келген жок, эч нерсе кыла алган жок. Аллах сактаймын десе сактайт. Ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү досторуна Аллах Таала ар бир учурда ушундай жардам берип турат эле да. Адатка каршы болуп калат эле да. Аллах Таала айтып атат, ушул Аллах Тааланын улуу аяттарынан белгилеринен кимди Аллах туура жолго салса, кимге түшүнүк берсе, хидаятка салса, ошол инсан гана туура жолдо болот. Биз намаз окуп, орозо тутуп, Куран окуп, илим алып, даватка чыгып жатабыз го. Ойлобойлу, ушул биздин акылдуулугубуздан, же бул биздин кыйындыгыбыздан, же бул менин түшүнүктүүлүгүмдөн деп ойлобойлу. Аллах бизди туура жолго салып койгондуктан биз жаннатка бара турган туура жолдо жашап жатабыз. Бизге караганда дүйнө жактан акылдуу инсандар бар эле. Электрониканы ойлоп чыккан, компьютер, телефон ойлоп чыккан, учактарды, учкучтарды ойлоп чыккан. Канча бүгүн биз жашоодо колдонуп турган нерселерди ойлоп чыккан, завод, фабрика ойлоп чыккан адамдар бар да. Бирок аларды Аллах тааныбай эле калып атат да. Эч нерсе ойлоп чыккан эмеспиз. Ойлоп чыкмак ары турсун, колуңдагы телефондун программасын жакшы түшүнбөгөн адамдарбыз да. Бирок дүйнөнү жакшы түшүнбөгөнүбүз менен Аллах бизге туура жолго баштап, акыретти таанытып койгондугуна биз Аллага шүгүр айтышыбыз керек да. Бизден кыйындар, бизден байлар, бизден чоңдор, бизден акылдуулар туура жолго келе албай, убактылуу байлыктын артынан чуркап жүрүп атат. Же байлыкка чуркап барат өлөт, же чогултуп бүтүп туруп өлөт да. Калып кетет баары. Ошондуктан Аллах кимди туура жолго салса, ошол инсан туура жолдо. Демек биз өзүбүздүн өзгөчөлүктүгүбүздөн, же бир кыйындыгыбыздан, же акылдуулугубуздан туура жолдо болуп жаткан жокпуз. Аллах бизге мүмкүнчүлүк берип салып койгондуктан да. Ошондуктан Билал радиаллаху анху аябай ыйлаганда бир жолучу. Не болду десе, Аллах хидаят берүүчү dedi. Аллах Таала бир аят түшүрдү пайгамбар алейхиссаламга, сен сүйгөндөрүңө хидаятка туура жолго баштай албайсың. Аллах каалаганына туура жолго баштайт. Аллах кимди сүйсө, ошол инсан туура жолго түшөт дегенде. Билал радиаллаху анху аябай ыйлайт да. Эмне ыйлап атасың, эмне болду десе, дагы да жакшы хидаят Алланын колунда экен. Мага да насип болду. Эгер хидаят Алладан башканын бирөөнүн колунда болгондо, же пайгамбарда болгондо, туугандарына берип, таанымалдарга, баатырларга, бийлерге, байларга берип, эми мага окшогон кулдар калып калмак. Хидаят дагы жакшы Алланын колунда экен. Мага дагы үлүш болду депчи. Ошол үчүн Алла хидаят бергендигинен олтурабыз. Ойлобойлук биз бир кыйын болгондугубуздан депчи. Эгер кыйын болсо, бай болсо, акылдуу болсо, ал туура жолду таап алаткан болгондо, анда башкалар акылдуу эле бизден караганда. Башкалар бай эле, башкалар күчтүү эле. Ошол үчүн Аллах Таала айтып атат, кимди Аллах Таала туура жолго баштаса, ошол туура жолдо гана болот. Ваман юдлил, кимди Аллах адаштырса,
эч качан таба албайсың аны туура жолго сала турган жардамчы. Алла бир адамды адаштырып койду. Аны эч ким адаштырган жолдон, туура эмес жолдон сала оңдой албайт. Мындай деген маани эмес, буну айтты, сен хидаятка салуучулар бар, бирок таппайсың деген маани эмес. Аллах бир адамды адаштырдыбы, аны туура жолго салуучу жок эч качан. Аллах адаштырып койду, туура жолго эч ким сала албайт. Аллах туура жолго салып койду, эч ким адаштыра албайт. Эми ошол үңкүрдөгүлөрдү айтып атат. Ва тахсабухум айqadan ва хум руqud. Эгер барып калсаң, ошолор уктап жаткан мезгилде көрүп алып ойлойт элең, ойго экен деп. Алар уктап аткан болот дейт. Алардын акыбалы ушундай, карасаң ойгодой көрүнөт көзүңө, бирок уктап атат эле. Ва нуқаллибухум затал ямини ва заташ шимал. Аларды оң капталына, сол капталына Аллах Таала оодарып турат эле. Айландырып турат эле. Эмне үчүн бир капталы менен жата берсе, ошол жагыны жер баягы топурак чиритип жүгөрмөк адамдын. Оң жагына, сол жагына уктап жатканда оонап периштелер, кээ бир мухаддистер айтат, периштелердин колдору менен периштелер жөнөтүп ошолор оодарып коет эле дейт. Оң жагына, сол жагына. Кээ бир адамдар айтат, Алла өз кудурети менен оң жагына, сол жагына оодарып коет эле, оонап уктайт эле. Ва калбухум баситун зираайхи бил васит. Алардын ити колуну жазып алган эле үңкүрдүн босогосуна карап. Баягы падышанын сарайынан ыйман келтирген башчылардын балдары дин үчүн байлыкты, бийликти, падышалыкты таштап кетип баратса жолдо бир койчу көрүп калат. Ал койчу айтат, кайда бараттыңар десе, ушундай бара жатканбыз, ушундай болду, эми бутка сыйындырып атат, ширк кылдырып атат десе, анда мени да кошуп алгыла деп койчу да кошулат да. Анан койчунун ити да кошулат да. Алар аябай урат, итти калтырганга аракет кылат. Ит калбай коет. Ошондо Алланын кудурети менен ит сүйлөйт да. Силер менден, мен тараптан кыжалат болбогула, коркпой эле койгула, мен Алланын сүйүктүүлөрүн жакшы көрөм деди. Алланын сүйүктүү досторуну мен жакшы көрөм, мен да силер менен болгум келет деп сүйлөгөндөн кийин алар итти жон койду. Ошол ит алар менен чогуу үңкүргө кирген эле. Алар үңкүрдүн ортосунда уктап жатканда, үңкүрдүн ооз жагын карап колуну созуп туруп, үңкүрдүн босогосун карап уктап калган ити дагынчы. Ошону айтып атат, алардын ити колуну созуп, алдыңкы эки колуну үңкүрдүн алды жагына, эшик жагына созуп жаткан эле. Эгер барып калсаң ошол абалда бурулуп артка качмаксың алардан дейт. Не коркунучтуу эле дейт да. Жүрөгүң коркунучка толмок дейт. Алардын баягы акыбал жаткандан көрүп туруп, иттин жатканын көрүп, баягылардын уктап атканын көрүп, кайда келип калдым деп качып кетпексиң дейт да. Эч ким барган жок, эч ким көргөн жок. Эгерде бир адам барып калса, көрүп коркконунан качып кетмек дейт да. Алла мына ушундай кылып, өзүнүн сүйүктүү досторуну ширктен, бузукулуктан, жамандыктан качкан инсандарга Алла ушундай жардам беребим деп уктатып койду да. Себеби булар Аллах Тааладан рахмат, жеңилдик сурады эле, Аллах буларга 300 жылдан ашуун уйку берип койду. Мына ушинтип булар үңкүрдө уктап турган. Андан кийин Аллах Таала 309 жылдан кийин ойготту, ошол туурасында иншалла эртең айтабыз. Жана ошондой эле бир канча жаныбарларды уламалар айтышат, жаннатка кирет деп. Ошол кире турган жаныбарлардын бирөөсү Асхабул Кафтын ити деп айтышат. Бул туурасында эртең кененирээк айтып беребиз. Бир канча жаныбарлар айтат, эмне үчүн ошол жаныбарлар дагы жаннатка кирет, жаннатка такыбалар кириш керек, мусулмандар кириш керек, сооп иш кылгандар кириш керек, күнөөдөн тобо кылган, күнөө кылбаган, жакшы малкандар кириш керек. Итке не бар деген суроо туулат да. Ит болбосо нажас, шилекей тийип келсе жуушуң керек. Итти себепсиз баксаң болбойт. 3-4 себеп менен эле багышың керек. Эгинге кайтарыш үчүн, же кой кайтарыш үчүн, же аңчылык үчүн эле баксаң болот. Жөн эле беккер эле ит бага берсең болбойт, периште келбейт деген жерлери бар да. Ошондой итке неме кылып жатса дагы, бирок ит эмне үчүн жаннатка кирет деген бир суроо болот. Ошондо уламалар айтат, ыймандуу, такыба инсандарга кошулуп алсаң, ошолор менен бирге болсоң, алар менен бирге болгондук сени кур калтырбайт дейт. Асхабул Каф ыйман сакташ үчүн, дин үчүн хижрат кылып, не кылды, шаарын таштап тоого кетти эле көчүп.
ошону ээрчип алган ит дагы ошолордун шарапатынан ошолор менен бирге болуп калгандыктан, алардын үңкүрдө уктап жаткандыгы да аларга кароол катары болуп калгандыктан жаннатка кирип кетет экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөттөрүгө бекем болгон инсандарды дагы Аллах Таала жаннатка киргизет пайгамбар салам шафааты менен. Аллах баарыбызды диндарлар менен, таквалар менен, Алланын достору менен бирге ошолорду сүйүп, ошолорду менен чогуу болгонго мүмкүнчүлүк берсин.